رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي. Ойлободум эле, эч ойлободум эле. Былтыр али келип айтканда дагы ишенбедим да, майли деп эле калдым кийин анан. Бир айдын ичинде эле бүтүрүп берди да. Үйүм шарт менен полный. 3 комнат үй, 1 комнатабыз, печкеге от жаксак наркылар дагы ысыйт. Анан душу бар, стиральный машинада кое берем деп атат. Полный бар жок бүттү да. Жомоктогудай эле болуп атат. Үйдү куруп берген демилгечи топ Ыйман Аманат Нурук кайрымдуулук коомдук фонду эсептелет. Анда элден кайрымдуулук максатында чогулган каражат жерлердеги чыныгы муктаж үй бүлөлөрдү турак жай кылууга жумшалат. Аталган үйдү курууга фонддон 2,5 миллион сом акча каражаты сарпталган. Фонд ушуну менен 18-үйдү курууга жетишти. Жакын аралыкта дагы 2 үй бүлөнү кубандыруу алдында турат. Кыйынчылык көргөн адам келечекте кыйынчылык жаратпайт. Биз алдандык, бирок биз алдабайбыз деген ушундай. Биз кыйналдык, башкалардын кыйналышына эмес, кыйынчылыктан чыгышына себепчи болобуз деген жүрөгүндөгү арзуусу Аллах таалама болгон ушундай берешен инсандар себеп болуп эле элдин жардамы менен бүтүп аткан иштер машалла. Чексиз кудуреттин ээси, жоктон бар кылган, бардан жок кылган, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, падышалардын падышасы бүткүл ааламды жаратууда эч кандай материалга, эч кандай үлгүгө, эч кандай кеңешке муктаж болбогон чексиз мээримдүү, ырайымдуу боорукер улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Ошол улуу Аллах Тааламдын мээрими, ырайымы, кечирими жана берекеси, чексиз сүйүүсү, чексиз мухаббаты бүткүл ааламга рахмат болуп түшүрүлгөн сүйкүмдүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жалпы үммөтү менен, жалпы үммөтүнүн үй бүлөсү менен бирге болсун иншалла. Пайгамбарыбыз айтты, биздин сахабалар жылдыз сыяктуу кимисин кармасаңар адашпайсыңар деп айтты. Ошол сахабалардын толук жолун жолдогон, пайгамбарыбызды толук ээрчиген, Куран менен жашаган, толук шарият, толук дин менен жашаган, элдин жүрөгүнөн орун тапкан биздин сүйүктүү устазыбыз Бахтияр Ажы Шарапов устазыбыз да ушул жерде келип турат. Кош келипсиз машалла. Аллах таалам разы болсун. Аллах таалам өмүрүңүзгө береке берсин иншалла. Биз устазга бир аз сарпайыбыз бар эле. Разы болсун. Аллах таалам кабыл кылсын. Аллах таалам жакшылык берсин. Бул жактагы сизге. Тонунун дагы бересиз, мына. Ушул жерде максат кылып тургандар, амин кылып тургандар, сиздердин дагы урпагыңыздардан, келечек зурияттарыңыздардан кыяматка чейин пайгамбарыбыздын үммөтүнүн хидиятка келишине себепчи боло турган ушундай Бахтияр Дамулабыздай чоң бир аалымдардын чыгуусу кыяматка чейин урпак зурияттарыңыздардан токтобосун иншалла. Төрөс элинин атынан, ошонун катарында Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун атынан ичине бир акчалай сыйлыгыбыз бар эле Бахтияр Дамулабызга. Я Рабби, рахмат. Аллах таалам кабыл кылсын. Элди кыдырган Умар радиаллаху анхудай адилеттүү падыша болгон. Элдин кыйынчылыгын жеңилдетсем, элдин үмүтүн актасам, элдин сүйүнүчүнө, элдин кубанычына себеп болсом, элдин көйгөйлөрүн чечсем, элдин жашоо шартын оңдогонго себепчи болсом, ар бир үй бүлөдө береке болсо, өнүгүү өсүү болсо, ошого себеп болсом деген ушундай чоң бир максат менен жашаган Төлөс айыл өкмөтүнүн жетекчиси Адыл Ажыбызга дагы кичине сарпайыбыз бар эле, киргизип коелу машалла. Келечек зурияттарыңыздардан ушундай эл башкарган, журт башкарган, элин атпаган, элин сатпаган адилеттүү падышалар чыккан болсун. Амин, амин машалла. Бүгүн ушул заманбап үйдүн ээси болуп турган Уркия эжебиздин сүйүнүчү, кубанычы миллиондогон сөздөр менен айтып жеткизе албайбыз. Болгону ушул Уркия эжебиздин жүрөгүндө кандай сүйүнүч, кубаныч болуп жаткан болсо, биз ошол сүйүнүчтү, ошол кубанычты кыяматка чейин келүүчү сүйкүмдүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жалпы үммөтүнө каалайбыз. Биз бул үйдүн курулушуна мамлекеттик эсебинен, ушул айыл өкмөтүнүн эсебинен дагы салымыбызды кошконбуз. Эми аны айтпай эле коелук, бардыгы билет. Негизи биздин да кылгандарыбызды ошол Аллах Таала кабыл кылып, ыраазычылыгын берген болсун.
эже дагы бир жолубуз кут болсун. Азыр дагы ушул айыл өкмөтүнүн атынан ушул Уркия эжеге кичине акчалай сыйлык алып келдик эле, үйүңүзгө бир өзүңүзгө керек болгон бир муктаж болгон нерсени аласыз деп ойлойм. Машалла. Элибиздин жашоо шартын жакшыртууга, калктын аялдуу катмарына жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген инсандарды колдоо көрсөтүп, эл үчүн жасап келе жаткан алгылыктуу иштер үчүн Иман Аманат Нуру Кайрымдуулук фонд жетекчиси Равшан Мелик уулу Алиге жалпы Төлөс айыл өкмөтүнүн калкынын жана жеке өзүм атынан терең ыраазычылык билдирем. Машалла. Maşallah, bu ejebizge beriptir. Buga dua kılıp koyun, manal деп айтыштан кажаты жок. Ушул үйгө киргенден баштап туруп бардыгыңыздарга эженин кабыл болгон дуасы кете берет. Кете берет, урматтуу тууган. Мен жана үйдүн ичинде дагы айттым, мен Бишкекте Агоргода Имам Саракси медресесинде 10 жыл директор болуп иштедим. Ал медресени курган Мухтар Өмүр Акунов, Замандаш партиясынын лидери. Ошолар үй бүлөсү менен келди, ушул жерге бир медресе куруп койду эле, Кыргызстан боюнча пайдасы тийип атат да. Азыр 220 бала окуп атат ошол жердечи. 220 бала окуп атат. Бир эле үй бүлөнүн башы бирикти эле, ошончо нерсе болду да. Эми мына отурган эки алиге дагы башыбыз биригип кошулуп, салымыбызды кошо турган болсок, дүйнөнү дүңгүрөтө беребиз, Дүйнөнү дүңгүрөтө беребиз. Бирок биздин бардыгы отурган бардыгы эле дос эмес. Aramızda bayağı merraz, tırışı oturganlar var da. 7 da bul, 6 da. Oğa kötüşmek degenderçi. Özü jebes, itke veribes degen söz var da atabızdaçı. Oşantan paygambarımız aytat, paygambardan hadis. İt bar uyga perişte kirbeyt dep koydu. İt bar uyga perişte kirbeyt. Uşul hadisten alımlar aytat, adam balasının içinde 3 it var. İçi tardık, kör albastık, teke verilik. İt bar uyga perişte kirbeyt dep koydu da kayraç. Adam balasının içinde 3 it var iken de. İçi tardık, kör albastık, teke verilik. Oşo içinizdeki 3 işti çıkarmayınca siz бактылуу боло албайсыз. İçingizге периште кирбей турмак туган. Андыктан бардыгыбыз кеңге кең дүйнө, тарга тары дүйнө. Мына отурган баарыбыздын колубуздан келет мындай кылыштычы. Бирок биз башка эле жака жумшап атабыз да. Ва ахири дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin. Ya Rabbi, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менен кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Ya Allah, bütün insan katarında bugün günü ya Allah, uşunca mu'min Müslümanın başını biriktirip, uşu yerde ya Allah bir Müslümanın muhtaçlıktan çıkarıp büyü salıp bergen eki Ali, jana ayıl hökümetibizden uşundayla kol jarıp turgan har birösüne ya Allah maşruq bolgan işlerine iyilik bergin. Tapkan işlerine bereke bergin. Üy bülelerine tınçılık bergin. Ya Allah'ım uşul uyga kirip yaşatkan ejebizden üy bülesi menen ya Allah'ım tınç koygun. Ya Allah uşul üy bülerden alim, kari, salih perzentler çekişini nasip kılgın. Jana ya Allah uşu жерде кандай бактылуу олтурган болсок, акыр кыяматта Фирдаус бейишинде дагы дал ушундай отуруш насип кылгын. Ya Allah сурасаң беремин деген обадаң бар. Өзүң бергин, сурашты билбей жаткан болсок, Аллахтан тарбия кылгын. Ya Allah ушундай үйлөрдү салып, жалпы мусулмандарга кызмат кылып аткан эки алинин ya Allah үй бүлөсүнө тынчылык бергин. Ушуларды көрө албаган көздөрдөн, жаман сөздөрдөн Алла өзүң сактагын. Ömürlerine bereke vergin ya Allah. Ömrünün akırına çeyin, jalpı dünya yüzündeki mu'min Müslümanlarga uşunday jardam körtösün nasip kılgın ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamer.